Казакстандагы искусствонун эң ири храмы аталган Астана операнын камердик залында бүгүн аншлаг. Бул жакта эски кулакка жагымдуу музыка жаңырып жатат. Барокко музыкасы. Ал 300 жылдан ашык убакыт мурун жаралган. Бүгүнкү күнү дагы казакстандыктар арасында олуттуу популярдуулукка ээ. Ага көбүнесе атактуу артисттер жана жаш музыканттар тартылып келишет. При такой музыке просто на стульях не усидишь. Мындай музыка жаңырып жатса жөн олтура албайсың. Бүгүнкү ырдаган солисттер Астана опера театрынын алдыңкы солисттери Татьяна Висинская, Асем Сембина, Мадина Исламова, Алихан Зейнулла болду. Ошондой эле Казак улуттук искусство университетинин хор капелласынын камердик курамы чыкты. Маанилүүсү ушул сындуу концерттерге балдардын катышкандыгы. Ал дагы биздин максаттарыбыздын бири — балдарды чыгармачылыкка тартуу деген. Бүгүн жаш композитор, пианист Арсен Жумабаев өзүнүн автордук чыгармаларын ойноп берди. Пианист Арсен Жумабаев сыграл свои авторские сочинения, что очень ценно. Музыка барокко — это своего рода калейдоскоп эмоций. Там столько своих. Барокко музыкасы ал эмоциялар калейдоскопу сыяктуу. Анда өздүк көркөм көрктүү каражаттары абдан көп. Ал абдан энергетикалык болот. Анан дагы жаратмандуу, абдан лирикалуу. Ал адам баласынын баардык эмоцияларын көрсөтө алат. Мага ал дал ошонусу, адамды чагылдырып турганы менен жагат. Именно этим она мне и нравится, то, что она отражает человека. Барокко деген таң калыштуу деп которулат. Аталган көркөм стиль 17-кылымдын акырында жана 18-кылымдын башында Италияда жаралган. Музыканттардын айтымында анда баары бириккен экен. Көрүндүктүүлүк, асемдүүлүк жана театралдуулук. Барокко стилинде концерттерди өткөрүү үчүн эрежеге ылайык концерттик мамиле кылуу колдонулат. Башкача айтканда, программанын алкагында жаңыра турган музыка конференциянын кызыктуу баяны менен коштолот. Албетте, ушул сындуу концерттер маанилүү агартуучулук, эстетикалык миссияны алып жүрөт. Эта музыка, она на самом деле немного... Бул музыка барокко музыкасы. Ал бир аз унутта калган. Ал көп аткарылбайт. Ал туура контекстке жана туура учур менен туура мезгилде тартуу кылуу керек болгон музыка. Кесипкөй музыкант үчүн барокко стилиндеги концерттер толук кумарлануу экендиги турган иш. Бирок ишкооздор үчүн абдан жеңил материал деле эмес. Бул мелодиялардын көркөмдүүлүгү көбүнесе эмоциялар жана ошол доордун музыкалык билимдери менен байланыштуу. Публика определенного уровня подготовки и ценители, они уже есть. Белгилүү бир деңгээлдеги даярдыктагы публика жана баалоочулар бар. Алар көп. Концертке чейинки бир апта мурун эле билеттер калбай калган. Биз болсо барокко доорундагы музыканы өнүктүрүүнү улантабыз. Дал ошондуктан Астана опера театры келерки жылы Антонио Вивальдинин Орландо деген алгачкы барокко операсын коюуну мерчемдеп жатат. Ал дагы ушул багыттагы олуттуу прогресс. Прогресс именно в этом направлении. И, естественно, сейчас очень много композиторов современных, наших казахстанских, которые также пишут. Азыркы кезде Казакстанда дал ушул стилде чыгарма жаратышкан жана кандайдыр бир каверлерди, кроссоверлерди, ушундай музыканын аткарылышынын жаңы формаларын, жаңы аранжировкаларды жасаган композиторлор абдан көп. Мисалга алсак, барокко доору рок, джаз форматында. Анын баары абдан кызыктуу жана андай формалар дагы өз ордун табат. И формы будут иметь место. Ушул сындуу көркөмдүү жана агартуучу концерттер бүгүнкү күндө абдан маанилүү. Анткени алар искусствого, эстетикага жана тарыхка кызыгууну жаратат. Батыржан Смаков ушундай иш-чараларды көп уюштурууга аракет кылып келет жана ар кыл доорлор менен маданияттарды сунуштоонун жаңы формалары казакстандыктардын жашоосунда татыктуу орунду ээлейт деп үмүттөнөт. Музыканттардын жаш мууну түбөлүк классикадан эргүү алуу жана салттарга ишенимдүүлүгүн сактоо менен музыка искусствосунун өнүгүүсүндө жаңы тенденцияларды жаратууга умтулуп жаткандыгында белгилей кетүү керек. Я хочу продвинуть казахскую музыку так. Мен казак музыкасы тууралуу немец, француз, Италия классикалык мектептери менен катарлаш сөз кыла тургандай кылып алдыга жылдыргым келет. Биздин Жуманов, Хамиди, Брусиловский сыяктуу аксакал чеберлерибизди Верди, Шестакович, Пуленком, Пуччини жана Европанын башка классиктери менен катарлаш бааласа дейм. Пуччини и другими европейскими классиками.